Атым Сыдыков Амантур. 2001-жылы 27 августта төрөлгөм. Азыр Сакимбек Матман атындагы Ташмайыл орто мектебинде билим алып келем. Мен Сыдыкова Айым Бактыбековна. Сыдыков Амантурдун эжеси болгон бир тууган. Мен ушу ата-энем каза болгондон ушул үйгө келгем, энем менен бир тууган жашаганга. Атам 2007-жылы 20 ноябрда каза болгон. Апам ушул жылдын 7 январында каза болду. Атам каза болгондо мен кичке болчумун, өтө эле 5 жашта болчумун. Апам мен чоң кезде эле кеттим, о жылы эле каза болду. Анан кийин апам каза болгондон менен эле эжекем менен биякта жашап келем, бул үйдө. Эжекемдер менен жашайм. Жакшы эле кыйынчылыктар болду баары. Мен Аманга өзүнүн энесиндей боло албайм да баары. Кыйналдым, мамам жок, жаман болду. Анан эми кичине көнүп кетти атам. Ата-энен эч ким ордун элемет бере албайт да. Ата-энеден башка эч ким жок. Ошон үчүн биз Аманга канчалык эме кылсак деле баары өзүнүн ата-энесиндей боло албайбыз да. Ата-эне деген бул деген дүйнөдө эң ыйык нерсе. Байлыктан да ыйык нерсе бул ата-эне. Ошон үчүн мен ата-эне үчүн бизди чоңойткондон кийин чоңойгондо кийин жардам бериш керек, ата-энени караш керек. Ошо жардам берип туруш керек, ата-энени карап. Кайгырба деди экен. Оору да баары. Оору менен кетти мамам. Мамам комага түшкөндө деле Аман билген жок. Биз айткан жокпуз башында. Андан кийин үзүлгөндө гана барып мама киргиздик биз больницага. Ага чейин киргизе алган жокпуз Аманды. Эгер мен сыйкырчу болсом, атам кайрылмак. Мен Аманды өзүмдүн балдарыман дагы аяйм ба, ата-энеси жок. Папам каза болгондо Аман аябай кичинекей болчу. 5-6 жашта болчу. Ошондуктан жолдошумдан атаны көргөн эмес, атаны билбейт деп аталык эмесин көрсөткөнгө аракет кылат. Башында көнө албай аткам, анан кийин акырындык менен көндүм, эжекем көндүм. Башында көнө албай жүргөм. Тенем болгондо тенем менен жашамакмын. Тенеме жардам бермекмин. Менимче кийин чоңойгондо да жакшы кылмак, жардам берип. Илдетим чоң болуп калды, мамам ооруп жүргөндө Аманды көп айтчы да. Мен Аманды карагыла, мен бирдем кылып калсам силерге тапшырам деп айтчы. Ошондон сразу мамам көз жумганда бизди бияка алып кетишкен. Мамамдын акыркы ошо үмүтү ошол болду да. Аманды үйлөнтүп, жайлантып, бутуна тургузуп, анан өзүңөр үй алып кеткиле деген үмүт ошол болчу. Тууган күндө мага неме кылган. Үйдөн салаттар жасап, тамак жасап берип, торт жасап өтүп келген. Досторум чакырып, анан шаарга чыгарып келген. Шаарга чыгарып ойнотуп келген. Кийин келечекте мен чоң окуяга өтүп, Кыргызстанга керектүү кишилерден бири болгум келет. Кийин жардам берип. Жолдошума мен ыраазычылыгым бар эле, себеби деген Аманга мындай ушул күнгө чейин бир өйдө карап сүйлөбөйт. Аманчик деп турат. Көп эле жерден биз жумушта жүргөндө деле кайра чалып сурайт. Аманчик, эмне кылып атасың? Тамак ичип атасың? Көчөгө көп чыкпа. Сабактарында сурап, жакшы окусаң кийин эмен кесиптен керек. Убактылуу жүргөн менен баары бир кесибиң болбосо кийин жакшы жерге иштей албайсың деп. Эжеде мен кийин мен ушинтип бакканыңарга рахмат. Кийин мен чоңойсом да силерге ушинтип жардам берем.
Баасы жок, бирок бардык адамдар жашай эле бергиси келген бул тирүүлүктө башкалар сыяктуу мен дагы таттуусу жок, бирок татымы бар тар тагдыр кечирип жашап келем. 6 бир туугандын кичүүсүмүн. Анан жалаң кыздар, эркектерден жалгыз эле менмин. Эжекелеримдин да, ата-энемдин да эркеси, тиреги болдум. Үй бүлөдө бакытка тунган бактылуу көз ирмемдер көп эле коштолду. Бактылуу учурумдан бир элес, анан баркталбаган балалыгымдан да баяндап берейин деп чечтим. Баары бар, атам, анын бир туугандары жаныбызда. Апам баарыбызга мээрим төгүп, эл катары жашачубуз. Ынтымакка толгон ырыскыбыз толуп ашып турчу. Ыйманга ширелишкен ынтымагыбыз көпкө уланса деп тилер элек. Жай баракат өз нугунда өтүп жаткан турмуштун туусу бир заматта тамтыгы чыгып эскирген кебездей тытылып кетерин такыр эле салбаптырбыз. Атакемдин бизди таштап башка дүйнөнү жандап дагы, тандап дагы кетерин ойлобогон мен оңоло албай көпкө ээрсиредим. Ал күйүт, ал арман жүрөктүн түпкүрүндө аты жаман каратак болуп уюп калды. Ал кездеги муң кайгыны бакыттын шамалы бир азга айдап, сүрүп таштагансып, бетибизге кызыл жүгүрүп, беймарал боло калганда эле эң асыл адамым апакемдин бир заматта эле төшөк тартып жатып калышы күтүүсүз жаман иш болду. Акыркы үмүтүбүз апам деле да. Айласыз тиричилик өткөрүп, бир туугандардын амандыгына шүгүр кылдык. Адамзат баласынын башына кандай тагдыр салса дагы көтөрбөскө арга жок экенине ишендик. Анткени жаш башыбыздан баарын өткөрдүк. Жалгыз таянарым айым эжем, жездем жана анын балдары. Таң күн биргемин. Жакшылар калтырган бул кичинекей жалгыз тамда чогуу жашайбыз. Теңирден теңчиликте, жакын адамдарыбыз менен амандыкта, барчылыкта, жакшылыкта гана жашоо кечирсек деп жараткандан суранаар элек. Кайгырсак да жакындарыбыз эми кайрылып келбейт. Андан көрө алдыга умтулуп, алардын арбагы ыраазы боло турган арбындуу иш жасайын деп, сабактарымды жакшы окуп, асылдарым жетпеген бийиктиктерди багындырууну максат кылам. Кыялым ишке ашып, эл журтка кызмат кылсам, дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын бири болмокмун. Милдеттүүбүз чоңойгончо балага, бала үчүн болгум келет садага. Тарбиялап милдетинен кутулсак, кызмат кылар мекенине магада. Мекендин жүгүн аркалоо ар кишинин иши болсо, элдин жүгүн аркалоо эр кишинин иши деп билебизде. Анын сыңарындай төбөбүз көккө жетип, элдин жүгүн аркалаган соң, элибиздин эртеңкисин түптөөчүлөр үчүн дагы жанырып кызмат кылалы. Назарыңыздарда кайрадан мээрим программасынын жаңы чыгарылышы. Биз бүгүн дагы деле болсо балдардын кыялын орундатабыз. Балдардын кыялын орундатуунун бүгүнкү кезеги Кой Таштан келген Амантурда. Исан! Эсту! Исаны! Ортага! Жолдош полковник,
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды контролдоо мамлекеттик кызматынын атайын даярдалган отряды сиздин буйругуңуз боюнча тизилди. Доклад берген полковник Турганов. Саламатсыздар. Эркен тур. Дүйнө жүзүндө кандай кырдаал болуп жатат? Анын ичинде баңгизаттарга бөгөт коюу боюнча биз үчүн алдыда чоң тапшырмалар бар. Анда ошону аткарууга командир сизге буйрук баңгизаттарды түндүк маршруту менен алып кетүүчү атайын уюшкан кылмыштуулук топту, ошонун ичинде кызматкерлер бар, алардын баардыгына бөгөт койгонго буйрук кылам. По машина. Жашоодо ата-энемди жоготуп, жалгызсырап өткөл куракта өмүр сүрүп жаткан үчүн ар кайсы жолго да азгырылуум мүмкүн эле. Бирок тагдыр бул жолкусунда табалабай, таалайлуу, рызкыга шериктеш адамдарга жолуктурду. Мен да көптөн бери форма кийип, сүрдүү көрүнүп, орган кызматкери болсом деп ойлоп жүргөм. Формачан агалар менен бир күн болуп, бактыма балкып турдум. Эки тагдыр бир кызматта бириккен сапарыбыз узак болсо экен деп тилейм. Кесиби да, келбети да мага окшош. Жан дүйнөсү кадимки эле кыраандай. Жалгыз өсүп, мээрим издеп ага таптым. Мүнөзү да чыныгы бир туугандай. Жетилейин колун кармап агамдын, мен дүйнөгө экинчи рет жаралдым. Атам, апам жетишпеген бийиктикке, агам айткан жолдор менен барармын. Мен кичке кезден бери милиция болгум келет. Мен да чоңоюп милиция болсом, көп кишилерге жардам берем. Кыргызстанга кызмат кылам. Азамат, жакшы оюң бар экен. Ошонун баарын ишке ашырыш үчүн бүгүндөн баштап сен биз менен чогуу аралашып, биздин азыр кандай жумуштарды аткарып атабыз, мен көрсөтүп, азыр айтып берем. Анан анын үчүн жакшылап окуп, спорт менен машыгып, алдыга жылганга умтулуш керек. Мен атам, мен кичке кезде каза болгон. Мен анда кичке болчумун. Апам болсо могу жылы эле каза болду. Анан кийин апам каза болгондо мен эжекем менен эметем. Жашап келем. Колунда туткалында. Ушинтип өтүп атат. Сиздин балаңыз кандай өттү эле? Балаларыңыз? Мен дагы сага окшоп тоонун этегинде айылда чоңойгон баламын. Кичинекей кезде биз деле чүк ойноп, чаң кечип, кой кайтарып жүргөнбүз. Анан окууну жакшы окудук. Ата-энебиз тарбия берди. Ата-эне деген бул эң жакшы нерсе. Эне деген асыл зат. Ошол энеден баарыбыз келип, алардын сен төрөлгөндөн баштап бутка турганга чейин алар сүйүнөт. Бүгүнкү күнгө чейин мен алар үчүн алардын баласымын.
Мен азыр чоң мекеменин жетекчиси болсом дагы бүгүнкү күнгө чейин мен ата энем мага чалып үйгө келип, балам амансыңбы, жакшысыңбы, кантип иштеп атасың, азыр дүйнө жүзүндө жанакындай жаман нерселер болуп атат, сак жүр деп ар дайым сурашат. Анан ошон үчүн ата эненин бар кезинде баркын билип сыйлаш керек. Мен өзүм 3 бир тууганмын, үчөөбүз тең эркекпиз. Мен ортончусу болом. Анан мектепти окуп, спортко машыгып, мен да кичинекей кезимде кыялданчумун, форма кийип, аскер кызматкери болом деп. Анан эми турмуш ушундай экен, кийин Бишкектеги жогорку окуу милиция мектебине өтүп, ошол жерден 4 жыл окуп, анан ошондон бери 22 жылдан бери мен кылмыш иликтөө кызматында кызмат кылып келдим. Анын ичинде уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, экстремизм, терроризм менен күрөшүү, чүйдө Бишкек шаарында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында жетекчи болдум. Андан кийин Бишкек шаарында кылмыш иликтөө башкармалыгында жетекчи болдум. Анан бүгүнкү күндө бизге буйрук чыккандан кийин, биз эми форма кийип аскер кызматы болгондон кийин бизге буйрук чыгат. 3 айдан бери ушул мекемени жетектеп, кызматкерлердин башын бириктирип, жакшы иштегенге, элге кызмат кылганга, Кыргызстандын коопсуздугун, анын ичинде баңгизатка бөгөт коюуну бүгүнкү күндө талаптарды коюп жүрөбүз. Мен кичке мен азыр атам да энем да мээримине муктажмын. Эми силерге эне катары, бала катары качып турсам болобу? Бүгүндөн баштап уялбай, мен баламдай болуп, менин бир тууганымдай болуп, аз күндө мен өзүмдүн балам менен да тааныштырам сени. Өзүңөр чогуу футболго барасыңар, чогуу тил үйрөнөсүңөр. Анан кызыктуу нерселер болсо ал көрсөтүп, үйрөтүп, бир тууган кылып алганга даярбыз. Анын үчүн сен жакшылап, эч кимден коркпостон, тайманбастан, башты бийик көтөрүп, сенин алдыда көп нерсе бар да. Окуш керек, иштеш керек, алдыда турмуш куруш керек, туурабы? Сен да эртең ойлогон ой максатыңа жетишиң керек. Анан ошонун баарына жардам берип, көмөк көрсөтүп, ар тараптан колдоо көрсөткөнгө биз даярбыз. Аман тур. Мына жанатан бери тааныштык, сүйлөштүк. Алдыга койгон чоң максаттар бар экен. Кудай буйруса, ошого жетиш керек. Анан могу атайын Кыргыз милициясы деген журнал бар. Ушунун ичинде менин бүт баардык кызмат учурунда иштеп кеткен, басып өткөн жолдорум бар. Мунан окуйсуң кыргызча. Андан башка азыр эми жаш балдардын баары ушундай кызыгып жүрөт, бирок көп кызыгып оюнга кызыкпа. Мунун ичинде окуш керек, жакшынакай ойлоруң болсо жазышың керек. Бул атайын планшет, Lenovo деген, ошону сага белек катары мен берем. Ушуну жакшылап колдонуп, өзүң окуп эметесиң. Муну болсо окууга барганда акырын көтөрүп, китеп салып окуйсуң. Андан башка мен жана айтканым, спортко кызыгыш керек. Мына могул жерде атайын 1 номер менен Аман тур деп атыңды жаздык. Бул биздин кызматтын баңгизаттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы. Ошонун атайын биздин атыбыз мекеменин. Ушул жерден мына мондай сага жакшы бир форма, волейбол ойнойт экенсиң, мына мондай комплектиси менен. Анан футбол керек айыл жеринде, досторуң менен, мектепте классташтар менен, балдар менен футболго ойноп, кызыгып, формаң бар, баары бар. Анан бокс менен кичине машыгышың керек. Сен эртең милиция кызматкери болом деп атпайсың. Кылмыштуулук менен күрөшүш керек. Ар кандай кылмышкер болот. Алар менен бетме-бет чыгасың, мушташасың, коркурал жарак болот. Ошонун баарын жокко чыгарып, аны мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. Мен айтпадым, жана жакшылап окусаң, биздин окуу жайы бар. Ошол жака тапшыртып, атайын биздин кызматкер кылганга даярдык көрөбүз. Бүгүндөн баштап. Сизге биз абдан ыраазыбыз. Анан мен эмнеге кубанам? Ушундай балдардын ата эне мээриминен ажырап, кыйын тагдырга туш болгонуна кубанбайм.
Мен албетте кубанганым ушундай балдарга көмөк көрсөткөн, мээрим төккөн, камкордук кылган адамдардын бар экендигине, өзүңүздөй инсандардын бар экенине кубанам. Рахмат. Сизге чоң рахмат, мага ушинтип жардам берип атканыңызга. Мен да кийин чоңойсом ушинтип өзүмдүн немелерге жардам берем. Кыргызстанга кызмат кылам, мен да издей болом. Азамат, кел. Чоң рахмат.